Айдай Абдыраева баласынын ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген экенин тастыктоо үчүн жарым жыл бою документтерди чогултуп, 2 жыл сайын баласын республикалык психикалык ден соолук борборуна 10 күндөн жаткырып келген. Ооруканада жалгыз жаткан баланын саламаттыгы тескерисинче начарлап, социалдык педагогдордун кылган аракети текке кетчү. Мунун баары жөн гана баланын майыптыктоон күбөлөндүрүү үчүн эле жасалышы керек. Инвалидность алганга бизге аябай татаал болчу, жолдордо татаал болчу, больницага жатыш керек болчу. Анан внешне биздин балдар жөнөкөй балдардан ничем не отличаются. Ошон үчүн бизге инвалидность алган аябай кыйыныраак болчу. Больницага жатыш керек болчу, наблюдение кылып бир ай. Биздин балдарга больницага жатыш өтө оор. Буга чейин ата-энелер балага 2 жыл сайын мүмкүнчүлүгү чектелген деген маалымдама алышы керек болсо, эми 5 жылда бир жолу алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Буга чейинки убаракелчиликтердин баары жоюлду. Мындай жеңилдиктер аутизм менен жабыркаган балдарга эле эмес, кулагы укпаган, сүйлөй албаган, ар кандай даражадагы акыл эс жактан жабыркаган 20 миңге жакын адамга каралды. Мен ойлойм, бул аябай көп бюрократияны азайтып, кичине элге жеңилдик кылды деп. Анткени мурун ушу энталар жана больницага жаткандын ордуна кээде алда бар, акча берип ошо жатты деп справка алып алышчу. Мен ойлойм, ушу жерде кичине коррупционный мындай немелер дагы азаят болуш керек деп. Мурда кулак укпай калуунун 3-чү даражасындагы балдар жалпы оорудагы майып катары жөлөк бул алып келген болсо, мындан кийин бала кезинен бери майып макамы берилип, 2 эсе көп жөлөк бул алат. Бул кабыл алынган өзгөртүүлөр мен ишенем, биздин ошо медико-социалдык эксперттик комиссиядагы болуп аткан ар кандай мүчүлүштүктөрдү жоюу менен ар кандай коррупциялык көрүнүштөрдү минималдаштырууга алып келет. Ошон менен бирдикте эле биздин аярлуу катмардагы, анын ичинен ушул майып адамдарыбыздын социалдык жактан мындай корголуусуну бир нече даражасын көтөрөт. Ошон менен бирдикте эле социалдык адилеттүүлүктү орнотот деген терең ишенимибиз бар. Министрликтин маалыматы боюнча Кыргызстанда 193 миңден ашуун мүмкүнчүлүгү чектелген киши болсо, анын ичинен 32 миңи 18 жашка чейинкилер. Ал эми бул мыйзам 18 жашка чыга элек майып балдарга карата өзгөртүлдү. Демек, Кыргызстандагы 32 миң мүмкүнчүлүгү чектелген жарандын майыптыгын тастыктоодо жеңилдиктер каралат деп билдиришет министрликтин өкүлдөрү. Айза Камчыбекова, Бактыбек Маматсаев, Пирамида.